Саламатсыңарбы окуучулар, кыргыз тили сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы расмий иштиктүү стиль жана анын мүнөздүү белгилери. Бүгүнкү сабакта силер расмий иштиктүү стиль деген эмне экенин, анын бөлүнүшүн билесиңер. Иш кагаздарынын стилине мүнөздүү болгон белгилерди айырмалай аласыңар. Ошондой эле расмий иштиктүү стиль боюнча туташтыруучу жана тесттик тапшырмаларды аткарасыңар. Алгач балдар, расмий иштиктүү стиль деген эмне экенин билип алалы. Адамдардын күндөлүк турмушунда, административдик башкарууларда, мамлекеттик мекемелерде, ишканаларда колдонулуп, алардын иштерин жөнгө салып туруучу иш кагаздары расмий иштиктүү стиль деп аталат. Башкача айтканда, биздин жашообузда иш кагаздарынын ролу абдан маанилүү. Анткени иш кагаздары аркылуу адам менен мекеменин ортосундагы же мекеме менен мекеменин ортосундагы, мамлекет менен мамлекеттин ортосундагы байланыштар жөнгө салынып турат. Расмий иштиктүү стилде жүргүзүлүүчү документтер жалпы жонунан экиге бөлүнөт: расмий иш кагаздары жана расмий эмес иш кагаздары. Расмий иш кагаздарына мамлекеттик масштабтагы же мамлекеттер аралык жүргүзүлүүчү документтер кирет. Демек, расмий иш кагаздарын жогорку органдар чыгарат экен. Буларга мыйзам, указ жана буйрук кирет. Ал эми расмий эмес иш кагаздары мекеме, уюм, ишканалар тарабынан же жеке адамдар тарабынан жүргүзүлөт. Аларга төмөнкү иш кагаздары кирет: арыз, справка, мүнөздөмө, өмүр баян, отчет, ишеним кат, түшүнүк кат, тил кат жана башкалар. Өзүңөр билгендей, ар бир стилдин өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү бар. Биз бүгүн расмий иштиктүү стилге мүнөздүү болгон белгилерди билип алалы. Расмий иштиктүү стилде сырдык сөздөр, башкача айтканда эмоционалдык сөздөр колдонулбайт. Ошондой эле иш кагаздары кандайдыр бир үлгүгө салынган болот. Биз ошол үлгүгө таянып иш кагаздарын жазабыз. Жана иш кагаздары так, кыска, түшүнүктүү болушу керек. Иш кагаздарында атама сүйлөмдөр, түшүндүрмө мүчөлөрү көп колдонулат. Ошондой эле айрым иш кагаздарында баяндооч ээден мурда келген учурлары кездешет. Мисалы үчүн, берилди ушул справка. Бул жерде берилди деген баяндооч ээден мурда колдонулуп жатат. Ошондой эле иш кагаздарында диалектилик сөздөрдү колдонууга тыюу салынат. Адабий нормага ылайык жазылышы керек. Көркөм сөз каражаттары, макал, фразеологизмдерди колдонууга болбойт. Эми балдар, дептериңерди ачып, газетадан карайсыңарбы же интернет желесинен карайсыңарбы, президентибиз тарабынан чыккан указдардан бирди гана жазгыла. Андан кийин WhatsApp группага жиберилген ссылкага кирип, суроолорго жооп бергиле.